Жумабүдүн Шералиевдин портретин тартып атам, портретин түшүрүп атам бул кишиники. Бул кишинин дагы портреттеринен түштүү сүрөтү жок экен. Караколдук Токон Мүсүрбаеванын өзгөчөлүгү нукура жүндөн сүрөт тартат. 40 жылдык тажрыйбасы бар сүрөтчү бул өнөрдү өздөштүргөнүнө 8 жылдын жүзү болду. Ал пейзаждардан тартып адам сүлөкөтүн кийиз бетине түшүрөт. Биринчи кийизге портреттин карандашым менен сүрөтүн түшүрөм. Андан кийин анан баягы сүрөттөрүнө карап туруп, анан жүн менен анан иштеп чыгам да. Ал эми кээ бир сүрөттөрдү, портреттер эмес сүрөттөрдү кийиздин бетине түз эле жүн менен иштеп түшүрөм да. Иштеп атканда бир жери жакпай калса, же эмес туура эмес болуп калса, ал жерди жүндү кайра сууруп аласың дагы, анан кайра өзүнөн кайра иштеп коесуң да. Ошондой жакшы өзгөчөлүгү бар. Этнолук мотивдеги сүрөттөр болсо, кыргыз эмеге, аларды кийизге түшүрөм, себеби алар кийиз менен баалуу да. Ал эми кээ бир сүрөттөрдү фетрга, жана Кытайдын кийизи деп коебуз го, ошого түшүрөм да. Анан эми фетрдин бир артыкчылыгы күбө түшпөйт да. Жаратып жаткан эмгектеринин көбүндө өлкөгө таанымал инсандардын элесин чагылдырган. Алардын жан дүйнөсүн толук ачып берүүгө 10 күндөй убактысы кетет. Кылдат мамилени талап кылгандыктан бош убактысынын көбүн арнайт. Тарткан сүрөттөрү көргөзмөлөргө коюлуп, келген туристтердин кызыгуусун жаратууда. Жасалганына жараша бааланып, кайрадан кайталап тарткан сүрөттөрү дагы бар. Бул иштеген иштерим жөн калбайт. Барган жерден картиналарым көп эле өтүп кетет, чет өлкөгө кетет, Россияга кетет. Түрктөр алышат, ар кандай өлкөдөн келгендер алып кетишет. Анан Инстаграмда баракчам бар, Фейсбукта дагы киргизип турам. Инстаграмдан карап заказ бергендер болот. Токон Мүсүрбаева учурда Каракол шаардык балдар билим берүү борборунда сүрөт сабагынан мугалим болуп эмгектенет. Кийизге сүрөт тартууда ийне колдонулгандыктан балдарга бул өнөрдү 5-6 класстан баштап үйрөтүүгө болоорун айтат. Жасалган картиналарды узак убакытка сактоо үчүн бетин айнектеп рамкага салат. Мындай сактоо аны күбөдөн жана күн нурунан коргойт. Бул өнөрдү өздөштүрүп үйрөнүүгө окуучулары дагы кызыктар. Мен балдар долбоорунда 5-класстан бери келем. Азыр болсо 8-класста окуп жатам. Мен деген бул эмеге катыша баштагандан бери кызыгып, сүрөттөрдү көрүп, кийиздерге түшүргүм келип, портреттер түшүрүп, Токон Мусаевна эжейдей болуп түшүргүм келди. Бул деген өзүмө эле керек. Мен да сүрөткө кызыгып жүрөм. Анан Караколдо сүрөт тартылган жерлер азыраак. Анан мен апама деген бир тааныш айткан. Анан ошолор аркылуу мен бияка барып калгам. Мен сүрөт тартканды жакшы үйрөнгүм келип, анан мен келечекте сүрөтчү болом. Кийизге сүрөт тартууну кийинки муунга үйрөтүп, бул өнөрдү мындан ары дагы жайылтуу Токон Мүсүрбаеванын башкы максаттарынын бири. Жанара Алмазбекова, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Сыкөл жаңылыктары.